Ушундай жагымдуу чыгарма көрсөтүүбүздү дагы да болсо толуктады. Албетте негизи эле ар бир ата эне өзүнүн баласы үчүн деги эле мотурайган бөбөктөрүбүз үчүн ар бир нерсеге даяр болот экенбиз. Ар ким өз баласын эң мыкты бала бакчаларга бергиси келет, эң мыкты жерде билим алдыргысы келет. Анткени келечекке биздин кошкон салымыбыз мына ушундай кичинекей бөбөктөрдү жакшы тарбиялап өстүрүү эмеспи? Ал эми баланын тарбияланып өсүүсүнө мыкты болуусуна ушул сыяктуу жагымдуу чыгармалар, эң мыкты клиптер дагы сөзсүз түрдө жардамын бербей койбойт экен. Негизгиси мына ушундай мотурайган бөбөктөрүмдү карап отуруп, иштөө же болбосо буларга тарбия берүүсү, чоңоюусун баягы күзөтүп отурган эң биринчи ушу бала бакчадагы мугалимдерге аябай мындай суктанам да. Себеби дегенде өзүм дагы бала кыял болуп, анан ошол менен катар эң алгачкы бир тепкичтер, баскычтар мына ушул бала бакчадан башталат экен да. Андыктан эң негизги тарбияны ошол жерде сонун бере алган болсок, андан аркысы эң жакшы деңгээлде улана бермекчи экен. Негизи бала бакчадагы тарбиячылардын сабырын бул темирдин сабыры деп койсок болсо керек. Анткени үйдөгү 2-3 балабызга дагы чыдабай кеткен кездер болот. Ал эми балдар бакчасында баарыбыз эле билебиз, 10дон ашуун бала болот. Сөзсүз түрдө аларга бир тарбиячы карайт дегендей эле ар бир баланын өзүнө жараша кыялы бар. Ал эми бүгүн биз негизи эле көрсөтүүлөрүбүздүн басымдуу бөлүгү ушул жаш балдар үчүн болуптур. Пайдалуу кеңештерибиз, буга чейинки сюжеттерибиздин баардыгы балдар үчүн экен. Анткени балдар биздин келечегибиз, алар үчүн ар бирин жасаганы дайыма даярбыз дегендей. Бүгүн студиябызга дагы мына ушундай балдар бакчасынан кичинекей конокторду чакырганбыз. Алар менен кошо, алардын тарбиячысын дагы кошо чакырдык. Батма Маматова, саламатсызбы эчке? Кош келипсиздер. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Кыйналбай? Жакшы, биз студияга келгенге чейин айрыкча биздин кыздарыбыз өтө толкунданды. Эчке качан барабыз деген суроолорду берип, биз толкундансак, булар шашат баргангачы. Буга чейин чыгышканбы булар ушундай эфирлерде? Буга чейин чыккан эмеспиз. Биринчи жолу келип отурабыз. Телевизордон көрөт экенсиздер да өзүңүздөрдү. Кыздар менен таанышайлы. Аттары ким болду экен? Атыңарды айтып Айкена. Айкена. Сеники? Анжелика. Анжелика. Асия. Асия. Эмина. Булардын аттары да аябай өзгөчө турбайбы? Кандайсыңар силер? Жакшы. Мамайлар жакшыбыз. Бала бакча жакшыбы? Күндө барыңар келет. Алда качасыңарбы, барбайбызбы? Эмне жейсиңер бала бакчадан? Силердин эң жакшы көргөн эмнеңер бар бала бакчада? Кайсыл тамак жакшы берет? Макароны. Макарон. Гороховый суп. Гороховый суп. Гороховый суп. Кызгачы? Кашка. Каша. Чачтарды боёптур кызыбыз. Сон, азаматсыздар. Негизи эле ушул бала бакчада иштөө кыйын эмеспи? Ушул суроону көбүнчө мага да суроо беришет да. Себеби бала менен кантип иштейсиң, иштеп, кайра үйгө келгенден кийин өзүңдүн ишиңе кантип жетишесиң депчи. Бирок мен ушул кесипти туура тандап алдым деп ойлойм да, себеби өзүмдүн кесибим өтө жакшы көрөм. Кээде түнү 12-1 болсо деле ушу ишимди бүтүрүп, ушу балдар үчүн жаңы эмнелерди кайсы методика менен өтсөк экен деп ушул изденүү менен аракет кылып, кызыгуу менен иштейм. Анан кээде болуп калат, кээде чарчаган убагында эрте менен келгенде эле үйлөрүнөн кичинекей барактарга сүрөттөрдү тартып келишет да, эжеке бул сизге деп. Же болбосо шириндиктерди көтөрүп келишет, эжеке бул сизге деп. Ошол убакта чарчаганын, кыйналганын ушул бар жокту унутуп каласың да. Негизи канча жыл болду мына ушул бала бакчада эмгектенгениңизге? Мага өзү балдар менен иштеген, бала бакчага иштегениме 12 жыл болуп калды. Бул Рабаят балдар бакчасында быйыл 2-нчи жыл иштейм. Мындай өкүнгөн учурлар болгонбу? Балдардын ызычуусунан, ыйчыынан. Башкадай кесип тандасам болот эле. Тынчыраак кесип кылайынчы дегендей. Жок, 1-2 жыл ошондой болгон, бирок ойлоп көрсөм, бирок мен балдарсыз элестете албайт экенмин өзүмчү. Негизи мына ушул баягы бала бакчадагы балдарга күчүңүз жетет, анан үйдөгү 3 балага күч жетпей калат го кээ бир ата-энелер. Сизде ошондойбу? Мурда ошондой болсо керек, бирок азыркы учурда балдарым чоңоюп калган үчүн азыр өздөрү менен өздөрү, бирок азыр бар күчүмдү ушул азыр бала бакчадагы балдарга жумшаганга аракет кылам.
Кыздардын өзү мындай өзүнчө ар бир адамдын мүнөзү болот эмеспи, характери. Буларда кандай мындай бирден мүнөздөмө берип кетпейсизби? Кайсыл кыз эмнеге чыйраак дегендей. Мисалы үчүн бул жерде мына Айкена деген кызыбыз болсо, бул бар жокко шыгы бар. Айкена бул кыз, биринчи. Ооба, биринчи кыз. Бир нерсени үйрөтсөң дагы тез кабыл алат. Анан мүнөзү да жакшы. Анжелика деген кызыбыз дагы өзү тетик кыз, өтө чыйраак. Бир нерсени үйрөнгөнгө аракет кылат. Эжеке мен үйрөнөйүнчү, мен дагы бийлейинчи, мен да окуйунчу депчи. Бул жерде мына Асия деген кызыбыз бул өтө такай белгилеп кетсек болот. Бардык жогунан бар да. Ролдорду аткарсак деле, бий жагынан, ыр жагынан, актрисалык жагынан бардыгы жогунан бар. Колунан келет, аракет кылып. Бул кызыбыз дагы, бул кызыбыз өтө үнү тунук. Жакшы көрөт. Негизи канча жашта булар ошондо? Булар 5 жаштан өтүп калышты. Мектепке даярдоо. Ооба, негизи сиздердин алдыңыздарда атайын ошол сиздердин бала бакчаңыздардагы майрамдык чыгарылышты дагы берген болчук. Биз чындыгында кыздар аябай жакшы бийлеп, жакшы ырдайт экен. Таң калдырды. 23 карата майрамыңыздарды даярдаган болчук. Негизи мына ошол мектепке чейинки балдарды тарбиялоодо эң негизги бөлүк эмнеге көңүлдү көбүрөөк бурасыздар? Бизде балдарды мектепке даярдоодо алгачкы биз өзү 480 саат программанын негизинде окутабыз. Андан сырткары биз азыр көбүнчө балдарды көп тараптуу билим берүүгө аракет кылып атабыз. Баягы сүйлөө речин өнүктүрүүгө, логический ой жүгүртүү суроолорун беребиз, суроо жоопторунчу. Андан сырткары биз ушул англис тили сабагы киргизилген. Булагачы жумасына чоң группаларга 3 жолу кирет англис тили сабагы. Анан ошол сабакта англис тил кирет. Андан сырткары биз кулинария сабагын киргизип койгонбуз. Буларга тамак бышыруу. Тамакты бышырганды, пирог, фруктовый салаттарды, самсы бүт бардыгын өздөрү колдору менен жасашат. Ошол жасагандардын өздөрүнө беребиз. Өтө кызыгуу менен жасашат. Андан сырткары булардын физический жактан дагы гимнастикалар, хореография кирет, ошондой эле карате сабагында киргиздик. Мүмкүн болушунча биз ошол балдарды ар тараптан тарбиялап билим берүүгө аракет кылган жатабыз. Мүмкүн болушунча. Фруктовый салатты ким жасай алат? Нелер кошулат ага? Банан, апельсин, яблоко, груша, анар, дагы йогурт. Качан жасадыңар акыркы жолу? Эмисин жасадык эле. Анын өзүңөр жасагандан кийин өзүңөр жейсиңерби же апаңарга алып кетесиңерби? Дагы эмне жасадыңар садикте салаттан башка? Самса жасашты билесиңерби? Манты дагы. Пицца. Охо. Анда биз силердин садигиңерге барсак жасап бересиңерби бизге? Нелерди жасап бересиңер бизге? Пирог. Фруктовый салат. Фруктовый салат. Пицца. Пицца. Пирог. Анда биз силерге барабыз, конокко бизди күтүп аласыңар, сонунга пирог. Сен эмне жасап бересиң бизге? Айкена? Салат жасай аласың, фруктовый салат. Жасаттыңбы сен да? Негизи мына ушул балдарды сүйлөтүүдө, же болбосо балдарды тартынбаушылык, баягы тартынычылык сезимдерин алууда эмнелерди көбүрөөк пайдаланасыздар? Мисалы көпчүлүк баягы жаш балдар ушундай аз сүйлөйт, анан кийин көбүрөөк тартынуу сезими болот. Анан баары бир баягы алгачкы бала бакчага барганда көнө албаган бир өзүнчө бир жагдайлар болот да. Ошондой учурларда кандай бир жолуктасыздар, кантесиздер? Мисалы үчүн бизге жаңы келген убакта бардык эле балдар бир аз тартынып келишет. Анан кийин ыйлаганы болот, кээ бир кичине группалардачы. Ошол убакта башка балдарга караганда ал бала көнгөнгө чейин ал балага көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылабыз. Аны сооротуп, аны мактап, мүмкүн болушунчачы жанында көп туруп, көңүл буруп, мүмкүн болушунча
ошол балага көңүл көп бурулат. Сиз өзүңүздүн башында айтып калдыңыз, биз англис тилине дагы басымды жакшы жасайбыз депчи. Негизи бир жумалык англис тили жарыяланган болчу. Ошонун алкагында сиздер дагы көрсөңүздөр керек. Бизде да ошо англис тили сабагы өтүлгөн үчүн биз деле ошо өзүбүзчө жумалыкка өткөрдүк балдар менен. Биз мисал үчүн балдардын таанышуу кечесине мисал үчүн hello дешип, баягы кичинекей группалар бири-бирине hello дешип, анан what is your name деп туруп бири-бирине ошентип кайрылышып, баягы кичине группа ошондой, анан көбүнчө баягы биз кичине группага баягынтик үй бүлө тууралуу, үй бүлө жөнүндө үйүңөрдө ата-энеңер менен ошо үй бүлө жөнүндө сүрөт тартып белгиле деп, ошол сүрөттү баягы илип ар бир баланы англис тилинде эмес, кыргыз тилинде болсо деле бул ким апа суроо жооп беретине, бул маадзе деп мүмкүн болушунча бул жумалыктын негизги максаты ошол жумалык өткөргөн убакта балдар англис тилге кызыгуусу күчөйт экен. Биз мисалы эгерде мен жаңылбай аткан болсом, мектепте окуп жүргөнүбүздө бизге 4-класстан баштап кирчү, англис тили. Буларга өтө эрте, 5 жашында. Негизи азыр канчалык деңгээлде англис тилин билишет? Ошол жерге келген. Азыр бизде балким текшерип көрөбүз. Сиз бир нерселерди сураңыз, балдар канчалык деңгээлде билет. Балким сиз түстөрдү сурайбызбы, же болбосо колубузду, башыбызды дегендей. Эми мындай бирден суроо берип сурап көрөбүз. Азыр алгач биринчи биз алфавиттен баштайлы, ошону азыр ырдап беришет, алфавитти ырдап айтып беребиз. Ооба. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I, A, B, C. Next I want you to sing me. Сонун канчага чейин санашты билесиңер? Англисче. Ким канчага чейин санай алат? Канчага чейин санай аласың? Англисче канчага чейин билесиң? 1, 2, айт бер кызым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Азамат. 20-га чейин билишет. 20-га чейин. Эң сонун. Дагы ким эмне билет англисче? Айтчы. Азыр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Азамат 10-га чейин санайт экен. Асия күн тартиби жөнүндө айтып берет да, Асия. Айтып көрчү. Айтып бер кызым өзүң. Балким орусча айтыңыз эгер. My name is Asia. I am 6 years old. Айгу. Айтып бер. Билгениңди айт бер. Таппаган. Айгу. I like my kindergarten. Негизи мына ушул англис тилин дагы өзүңүз көбүрөөк үйрөнүп окшойсуз. Мисалы ушу балдар менен дагы кошо. Атайын неме барбы, мугалим барбы англис тили? Анан мына ушул тилди эми баары бир сизге деле бөтөн болсо керек бул тилчи эми. Анан кантип буларга үйрөтүп атасыз? Анан өзүңүз кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз алгач мына ушул тилден? Жок, бул англис тили боюнча өзү бизде атайын мугалим бар. Мугалим өзү өтөт бул сабактычы. Анан мугалим өтүп жаткан учурда мен дагы балдар менен кошо. Ооба. Жаныңызда кичинекей кыз эмне билет англис тилинде? Келгенден бери ушул кызды сүйлөтө элекпиз. Эмне? Же ырдап береби бизге? Ырдап бересиңби? Ырдачы. Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка. В городе не жители на выселках. Камнем лежать или гореть звездой. Звездой. Азамат кулчап койбойлу. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Электия спора, дай огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы жили поле. Баю. Азамат, сондурдай.
Трезво мне, я стою далеко, стою. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если я спала, дай огня. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем ты сейчас ласково все встречаешь? Ответь! Хорошо с тобой набиться без тебя. Голову на плечи перелив под плеч. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если я спала, дай огня. Вот так. Азаматсыңар. Ким үйрөткөн силерге муну? Айсылуу жеке. Айсылуу жеке, Азамат. Китеп окуп бересиңби бизге? Эмнени көрсөтүп берейин деп атасың? Айкыны? Көрсөтүп окуп берип кой. Мен кармап турайынбы же? Айта бер. Это буква Э. Яблоко Apple. Животное Animal. Акылдуу кыз экен да бул. Это буква Б. Тела B. Кровать Bed. Бет. Топ. Мяч Ball. Банан Banana. Книжка Бу. Book. Бабочка Butterfly. Буларды өзүң жаттадыңбы? Мен кармап турам. Ачы бер, ачы. Ажедика, сен оны свет беріп айтасың. Си. Си. Корова Cow. С Cheese. Пёсная Кейк. Кейк. Кошка Cat. Cat. Мен карачы. Буларды жатташ оңой эле экен же кыйын бекен? Оңой. Үйдө ким жардам берет? Болду, китепти ала беребиз, Канча күндө жаттадың ушуларды? Bir günden. Бир күндө жаттап койдуңбу? Азаматсың го. Сага жагабы англис тилинде? Ушинтип айткандар. Оңой эле үйрөнүп аласың. Эмне кылабыз? Бул түстөрдү айтып Түстөрдү айтып берет. бересиңби бизге? Биздин көрүүчү кичинекей балдарга үйрөтүп койсун анда. Эжекеңе бере бересиң Кантип айткандарына. айт, башынан айт. Белый, white. White. Голубой, blue. Blue. Красный, red. Red дейт. Зеленый, green. Черный, black. Желтый, yellow. Yellow. Коричневый, brown. Розовый, pink. Pink. Оранжевый, orange. Orange. Сен буларды канча күндө үйрөндүң? Бир күндө. Бардыгын бир күндө үйрөнүп алдыңарбы? Азаматсыңарбы силер? Негизи мына ушундай жаштардын чындап эле баягы эске тутуму, жаттоо сезими аябай тез болсо керек, Ооба, булар анткени англис тилине дагы булар кызыгышат да. Биринчиден балдарда кызыгуу болуш керек болот го. Анан англис тилде дагы кызыгуу менен сабакты кызыгуу менен угушат да. Анан өздөрү айткандай эле бир күндө, эки күндө эле жаттап алышат. Ошо үйрөткөн нерселердичи. Демек буларды бизге келгенге чейин эле жаттайт беле же атайын ушул Жок, буга чейин эле жатташкан буларчы. Буга чейин эле. Бирок мындай буларга көптүк кылып кетпейби деген суроо болот. Оор Жаш болуп балага калбайбы оор деген. эмеспи? Анткени орус тилин дагы, кыргыз тилин, анан англис тилин чогалтып кетет. Аны менен кошо спорт жагы дагы бар экен. Бийге дагы деп атасыздар. Балдар кыйналып калбайбы? Биз расписаниябызды түзгөндө ошо жаш өзгөчөлүгүнө карап түзүлөт. Мүмкүн болушунча мисал үчүн карате боло турган болсо, аны ал карате коюлган күнү биз башка сабактарды койбойбуз. Себеби анда да физически балдар чарчап калат.
каратени биз 30 минутта же 40 минутта болот. Бардыгы сөзсүз катышабы же каалабаганда Жок, катышпайбы? бардыгы катышат. Сабактардын бардыгы эле катышат. Кээде эле ата-энелер баягы өздөрү, например, бизде бир кызыбыз бар, ал ден соолугуна байланыштуу деп катыштырбаңыздар деген, ошол эле катышпайт каратегечи. Анан калган балдар бардыгы эле катышат толук. Анан ошол жогоруда биздеги сюжеттен дагы көрүп калдык. Формаңыздар аябай жакшы да, мисалы таза, жаңы дегендей. Бул формаларды ата-энелер өздөрү мындай демөөрчү болуп атайын балдар үчүн тиктирип береби же өзүңүздөр бала бакчада барбы ушундай формалар? Биз ар дайым ушул утренниктер болгондо мүмкүн болушунча жаңы формаларды бийине жараша тиктиргенге аракет кылабыз. Көбүнчө ата-энелердин жардамы менен албетте. И өзүбүз дагы кошумчалап формаларды тиктиребиз. Азыр жакында ошо каратеге форма тиктирдик. Көрдүңүздөр, баягы жаңы. Бирок ата-энелерибиз деле өтө бизге тең жардам беришет. Активный ата-энелер каршылык кылышпайт. Себеби балдары үчүн форма десек деле, эмне десек мүмкүн болушунча бизди түшүнүп, бизге жардам бергенге аракет кылышат. Анан ата-энелер менен тыгыз байланышта иш алып барабыз дайыма. Бул кыздарыбыз ошондо баары бир группадабы булар? Ооба, булар бир группада. Бир группада канча окуучу болот? Бизде 20 орунду, биздики 20дан бала. Негизи канча жашка чейин алып жүрөсүздөр? Ошондо 7 жашка чейин жүрөбү же 6 жаштан нолевойго жибересиздерби? Бизде көбүнчө ушу бала бакчадан эле мектепке барып атышат. Былтыр дагы бир бүтүрүүчү чыгардык. Алар ушул бала бакчадан эле мектепке кетишти. Ошондо эч кандай бир нөлөйгө баруу же болбосо ушу мектепке чейинки даярдан өтүү сунушталбайт экен да сиздердин. Өзүңүздөр даярдайсыздар, ооба, өзүбүз даярдаганга аракет кылабыз. Ошондо мектепке баргыча булар кадимкидей тамга таанып, ошол баягы сандарды билип, окуп калышабы, кандай болот? Ооба, ошентип даярдашыбыз керек. Ошо сандарды, анан тамгаларды таанып, анан жазганды жаздырасыздар. Ооба, жаздырып. Анан дагы бир баса белгилегечү нерсе да, булардын ата-энеси үйүнө барганда канчалык деңгээлде жардам берет? Байкалабы, кайсы балага ата-энеси көбүрөөк жардам берип атат, же болбосо кайсы балага ата-энеси карабай атат? Үй тапшырмалары дагы болобу сиздерде? Бизде мындай да, ата-энелердин көпчүлүгү эле келгенде, балдарын алганы келгенде эле, көпчүлүк ата-эне балам эмне үйрөндүңөр бүгүн деп, үйгө барганда дагы эмне үйрөндүңөр деп сурашат ата-энелерчи. И үйгө барганда бизден да чалып сурашат. Бүгүн балам муну жаттадым деп келди, бирок жакшы жаттай албай калды. Мүмкүн болсо мага жөнөт, биз жаттатып коелу деп ата-энелер дагы аракет кылышат. Сонун экен, мынакей. Силер кимдин мектепте досу көп? Ой, бала бакчада кимиңердин досуңар көп? Төртөңөр доссуңарбы? Сенин досторуң көппү? Урушуп кетпейсиңерби төртөңөр? Анан иногда болуп турат, баары бир. Акиной лучшие подружки. Акинай. Силердикичи, сенин эң лучший подружкаң ким? Акинай. Акинай баардын подружкасы экен. Акинайдын өзүнүн подружкасы ким экен? Акина, потому что хорошая. Да. Хорошая? Она никого не Чем она бьет. хорошая? Да? Она никого не бьет. Никого не бьет. А остальные бьет, да? Нет. Потому что все любят Акину. Да. Кайсыл эжекеңерди көбүрөөк жакшы көрөсүңөр? Айсулу эжекем и Бадмайчикем. Я люблю Айсулу эжеке. Айсулуу эжеке? Ал эжеке эмнеден үйрөтөт Айсулуу эжеке? По-английски. По-английски. Эмнелерди үйрөтөт английски? Бадмайчики, Венера эжеке. Венера эжеке. И Лиза эжекем. Кайсыл эжекеңер көбүрөөк ырчытат? Батма эжекеңер. Нет, двое. Кайсыл эжеке силерди көп урушат? Эжекеңер урушабы негизи? Венера эжеке. Венера эжеке. Гулиза. Гулиза. Азыр алар ушул жерде жок, Айта алгыла да. Венера эжеке и Гулиза. Урушат силерди, ызылдабагыла деп урушабы? Ну, я эжекем чуть-чуть хорошая. Чуть-чуть хорошая. Каратеден эмнени үйрөнөтөсүңөр? Карате кандай экен? Класс. Ата эмне кылат экен карате? Вот так, вот так. Потом вот так, вот так. Потом
Вот так. Молодцы. Son nerселерди үйрөнүп. Именно вот так. Да. Вот так. А каратеден ким үйрөтөт силерге? Каратэ. Каратэ чежекеби? Күмүш эжеке. А силерге бала бакчада жүргөн жакшыбы же үйдө жүргөнбү? Бала бахча. Мы так бегите, играем, кушаем. Да, кашу самой любимую. Да. Иногда разные. Да. Разные. А бала бакчанын эмнеси жакпайт? Все нравятся. Просто ухта дегендери жагабы, жакпайбы? Уктагыла. Нет. Нравится мне. Бардыгынан бар экен да. Только не просыпается. Елена. Элина? Аябай уйку чыккандан да. Азасыз. Негизи мына ушул балдар менен азыр бир кичине эле отуруп эле кыйла мындай баягы жашырганы сезилет. Ал эми сиздин өзүңүзгө канчалык деңгээлде сезилет? Мындай чарчаганыңызды билесизби? Негизи ушулар менен иштешип жүрүп? Мен ушулар менен күлүп, кечке жүрүп, үйгө барганда деле өзүм деле билбейт экенмин да. Баягы балдарыма, күйөөмө деле балдарга сүйлөгөндөй, мындай эркелетип сүйлөп калса ушинтип сүйлөп коет экенмин да. Анан кээде адашып кетип балам эмес күйөөмө ошентип калсам башкача карап калат да. Анан кээде балдарым бүгүн апа настроенияңыз жакшыбы деп калышат да. Себеби булар күлгөндө күлөбүз. Анан кээде ыйлап калат бирен. Ошондо биз деле аларды жошутуп, биз деле көңүлүбүз чөгөт. Мүмкүн болушунча булардын ар дайым жылуу маанайда жүрүшүн каалайбыз да. Булар жылуу маанайда көңүл ачык жүрсө биз деле жакшы жүрөбүз. Узатканда ата-энелерге да жакшы узатабыз. Булар негизи ыйлайбы? Кечке күлүп турат. Ыйлабайсыңар, а? А Сия только смеется все время. Булар негизи үйрөнүп калышыптыр да. Аябай ал жаңы келгенде баягы көнүгүүчө, жолбосо сиздерге адаптация болгучу аябай кыйын да баары. Ошол үчүн кандай билбей турабыз, акырын болобуз. Аккуратно. Мен кандай бир методикаларды колдоносуздар, же болбосо кайра ата-энелерге өткөрүп бересиздерби, же кандайдыр бир деңгээлде кызыктырганга аракет кыласыздарбы, жаңы эле келген ушул тарбиялануучуларды? Бизде жаңы бала келди жакындачы. Ал бала үйүндө сүйлөбөйт экен, ата-энелерин анча сүйлөбөйт экен. Анан больницага бүт көрсөтүшүптүр. Алар баары ден соолугу жакшы, бир гана балдар менен бала бакчага берип көргүлө дептир. Анан бизге алып келди. Ата-энеси кайрылып ушундай, ушу менен иштешип көрүңүздөр деди. Келгенде ал бала бизге такыр сүйлөбөйт болчу. Анан бүгүн биз мына балдарды мына утренникке даярдаганда, мына 23-үнө карата майрамдаганда балдар вальске бийлеп калышты, кыздарчы. Ошол убакта карап күлүп калды да. Анан Нур билейсиңби деп ошентип калсак ооба деп калды. Анан ошол убакта мына Айкена деген кызыбыз мынакей. Ушул бала менен билейсиңиз, ооба макул деп туруп бийледи. Бийлегенден кийин сразу эле кол минтти да уже. Сонун деп жакты демек. Жакты да. Ооба. Эми азыр үйгө барганда мен бала бакчага барам деп, анан балдар менен да сүйлөп, кыздардын аттарын айтып, уже сүйлөп калды да балачы. Демек, баягы баары бир баланын тилин, сезимин бала түшүнөт деген сыяктуу эле ушул балдар менен көбүрөөк аралаштырыш керек деген дагы бир маанилүүлүк жатат экен да, Ооба. Анан кээ бир бала, мисалы үчүн кээ бир ата-эне чоңураак эле группага бергилечи, мен балам жакшы сүйлөйт, жашы кичине болгону менен деп калат. Кээ бирлер кошуп көргүлөчү деп калат. Ошол убакта биз кошуп көрөбүз. Эгерде бул группага жаш өзгөчөлүгү туура келбей калса, кайра кичине группага же чоң группага которуп коюшубуз мүмкүн. Чыйрагыраак болсо чоңураак группага деле кошуп коюшуңуздар мүмкүн экен. Ооба, мисалы үчүн кээ бир бала кичинекей болсо деле, мына чоң балдарга үйрөткөн нерсени отуруп эле айтып кое берет да. Мисалы үчүн мына Эмина деген кызыбыз былтырда жүргөн, былтыркы балдарды даярдаганда, ал балдарды даярдап атканда бул кызыбыз айтып кое берет эле да. Ошондо эле тың болчу да. Ошон үчүн былтырда ошо группада жүргөн болчу. Азыр да жүрөт. Ошондой да бала ар түрдө болот да. Эмина чоңойгондо ырчы болосуңбу? Жакшырда эткенсиң, да ким эмне болот? Я когда вырасту, я английский пойду. И буду петь.
Мама все время говорит, когда ты вырастешь, ты пойдешь в Америку, все время говорит. Я еще летом пойду в Америку. Америку? Уже в летом, да? Да. Сен Когда я кайда вырасту, я буду Коран читать. Куран. Молодец. Эксонун. Сенче. Чоңойгондо ким болгуң келет? Эжеке Еще в болгуң магазинчик келет. я буду. Продавец, да? Я тоже повар. Повар. Негизи мындай караганда 5 жаштагы кыздын негизи 5 жаштагы бөбөктөрдүн алдыга койгон пландар өтө сонун, э? Мындай карап Америкага барып анан эмне кыласың аякта? Америка жагабы сага. Сагачы? Сен барып эмне кыласың? Чоңойгондо. Чоңойдуң сен, чоң сонун кыз болдуң. Ырдайсың, Америкага барып эмне кыласың? Ушул жерде эле жүрө бер да ырдап. Я буду так учиться там, буду играть. А я пойду на Бишкек, Бишкек. когда вырасту. Бишкекте эмне кылабыз? Эмне Магазин барасың? ачабызбы? Сатычылык кылабыз, э? Когда я вырасту, я буду учиться. Айт энд. Свет уехать на Америку. Америку? Ал жакта эмне кылабыз Америкада? Читаем книжки. У нас был другой дом, но мы приехали в другой дом, похож на богатый. Америкадан силер эжекеңерге белек алып келесиңерби анан? Батын эжекеңерге алып келесиңерби? А я принесу мотоцикл. Сонун. Негизи чындыгында балдар аябай чыйрак, мыкты экендиги, тартынбагандыгы көрүнүп турат. Бул да болсо баягы сиздердин эмгегиңиздер деп айтышыбыз керек. Анткени чын эле эгерде бала үйдөн чыкпаса, жалгыз болсо сөзсүз түрдө түнт болуп калат деп айтат эмеспи. Ошондуктан бул учурда албетте бала бакчадагы тарбиячылар мыктысыздар деп айтабыз. Анан ыр даярдап келдик деп айттыңыздар эле. Англис тилинде ыр чогуу ырдашабы? Же бирденби? Хорбу? Части теланы айтасың. Ошону айттыралы дагы. Асия, давай, башка Кызы. кызы. Хан, Ханс, Хат, Хая, Ияс, Фейс, Eyes, Nose, Mouse, Маус. Lips, Teeth. Айсия, буларды канча күндө жаттадың? Shoulder, foot, feet. Foot feet. Бир күндө. Айсия да бир күндө жаттады. Жаман акылдысыңар го, Я эси. сегодня только быстро выучила. А я сегодня Света ничего не учила, только сама знаю. Сонун. Негизи мына ушундай балдарды тарбиялаган эмгегиңиздер ар дайым алдыга жыла берсин дейли. Жеке сиздерге дагы бир жолу баягы тазим десек дагы жарашат. Себеби дегенде мына ушундай мотураган бөбөктөрдүн баардыгын эң азаматы болуп энергичный карап отурган болсок, алдыга максаты бар. Эмесе азыр бир 11 классын окуучудан сурасаң да мынчалык ойлонуп калышы мүмкүн. Ал эми булардын мына ушундай деңгээлде тарбиялоо булар сиздердин колуңуздарда болуп турган, сиздердин эмгегиңиздер болуп турат. Азаматсыздар бар болуңуздар. Бизге берилген убакыт аяктап жатат, тилекке каршы. Сизге бир эркин микрофон берсек, жалпы өзүңүздүн кесиптештериңизге, үй бүлөңүзгө баардыгына бир жакшы бир саламдарыңыз болсо айтып өтсөңүз болот. Биринчиден сиздердин эмгек жамааттарыңызга чоң ыраазычылык, ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым ушул биздин бала бакчадагы ушундай мутурайган жаш бөбөктөргө арналган сиздердин передачаңыздар алдыга жыла берсин. Айтканыңыз келсин. Ал эми биздин муну өсүп келаткан жаш келечектеги муундарыбызга узун өмүр каалайбыз, бактылуу балалык. Ыраазычылык билдиребиз. Сиздин дагы мына ушул эмгегиңиз баалансын деп айткыбыз келет. Жалпы эле сиздердин жамаатыңыздарга негизи эле мына ушундай кичинекей бөбөктөр менен иштеп жаткан бардык ушул тарбиячыларга, негизи эле бала бакча, мектепте иштеп жаткан эже агайларга ыраазычылык билдирет элек. Анткени булар биздин келечегибиздин пайдубалын түзүп жатат деп айтсак дагы болот. Андыктан ар дайым биз сиздерге таазим этебиз. Ал эми алдыда мына ушул жалпы эле билим берүү тармагында эмгектенип жаткандарга, бала бакча, мектептерде, жогорку окуу жайларда эмгектенип жаткан ага эжекелерибиз үчүн, деги эле жашоодогу жакшы адамдар үчүн жакшы бир жагымдуу чыгарма жаңыртып көрсөтүүнү улантсак.